Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлашуулу атындагы номер 8 орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Кыргыз тили сабагы 6-класстар үчүн. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз сөздөрдү ташмалдоонун эрежелери. Сабактын максаты: бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө сөздөрдү ташмалдоо эрежелерин биле аласыңар. Ал эрежелерди колдонуп, сөздөрдү туура ташмалдайсыңар. Ошондой эле ката ташмалданган сөздөрдү оңдой аласыңар. Сабаттуулукка көнүгөсүңөр. Алгач балдар өтүлгөн темаларды эсибизге түшүрүп алалы. Орфография эмнени үйрөтөт? Ойлонобуз. Туура айтасыңар балдар. Орфография сөздөрдү туура жазуу эрежелерин үйрөтөт экен. Тактап айтканда жөнөкөй сөздөрдү, татаал сөздөрдү, өздөштүрүлгөн сөздөрдү туура жазууну, баш тамгаларды туура жазууну жана ташмалдоо эрежелерин үйрөтөт. Бүгүн биз силер менен булардын ичинен ташмалдоо эрежелерин өтмөкчүбүз. Өзүңөр билгендей, сөздөрдү жазып жатканда айрым сөздөр толук батпай калат. Мындай учурда ташмалдоого туура келет. Демек, сапка батпай калган сөздөрдү жаңы сапка ташуу ташмал деп аталат. Ташмалдоо негизинен муунга бөлүү тартиби боюнча жүргүзүлөт. Мисалы, мектеп деген сөздү ала турган болсок, 2 муун бар. Ташмалдоодо дагы мектеп деп ташылат. Ал эми кереге деген сөздү ала турган болсок, кереге 3 муундан турду. Демек, ташмалдоодо дагы муунга бөлүү тартиби боюнча ташууга уруксаат берилет. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Созулма үндүүлөр бири-биринен ажыратылып ташылышы мүмкүнбү? Йоттошкон тамгалар менен келген муундар кандай ташылат? Бир муундан турган сөздөрдү бөлүктөргө бөлүп ташууга болобу? Мындай сөздөрдү силер кандай ташмалдап жүрөсүңөр? Келгиле анда силер айткан ойлор менен ташмалдоо эрежелерин салыштыралы. Демек балдар, бир муундан турган сөздөр ташылбайт экен. Мисалы, дан, ат, жаан деген сөздөр бир гана муундан турду. Буларды бөлүп ташууга болбойт. Ал эми балдар, созулма үндүүлөр бир гана муунду түзөт. Ошол себептен алар бири-биринен ажыратылып ташылбайт. Мисалы үчүн, туура. Бул жерде турган созулма ууну 2ге бөлүүгө болбойт. Демек, туура деп ташылат. 3-чү эреже: жалгыз тамга, мейли ал муунду түзгөн болсо дагы, жаңы сапка да ташылбайт жана мурунку сапта да жалгыз калбайт. Мисалы, адам, эже деген сөздөр. Туура, бул сөздөр 2 муундан турду, бирок ташмалдоодо бир сапка калып дам деп 2-чи сапка ташыганга жол берилбейт. Эже бул дагы ташууга мүмкүн эмес. Демек, мындай сөздөрдү ташыбайт экенбиз. Сөздөрдү ташмалдоодогу кийинки эреже йоттошкон тамгаларга байланыштуу. Өз алдынча муун түзгөн йоттошкон тамгаларды ташыганга болбойт. Мисалы үчүн, ящик, кыя. Бул сөздөрдө 2 муун бар. Бирок йоттошкон тамганы мурунку сапкада жалгыз калтырбайбыз, кийинки сапкадагы жалгыз ташыганга болбойт экен. Чембирдикти билдирген километр, метр, тонна, сантиметр, дециметр деген сыяктуу сөздөр бар. Чембирдикти билдирген кыскартылган сөздөр цифрадан бөлүнүп ташылбайт экен. Мисалы, 20 километр. 20 деген сөздү мурунку сапка таштап, километрди жаңы сапка өзүнчө ташыбайбыз. Цифрасы менен чогуу чембирдикти билдирген сөз бирге ташылат экен. Ошондой эле кыргыз тилинде кыскартылган сөздөрдү мейли ал тамгасынан кыскарабы же муунунан кыскарган сөзбү өзүнчө бөлүп ташыганга болбойт. Бу Бириккен Улуттар Уюму тамгаларын бөлүп ташыганга болбойт. Филфак бул муундан кыскарган сөз. Мындай сөздөрдү дагы ташмалдабайт экенбиз.
Кийинки эреже бул баш тамгаларынан кыскартылган адам аттары. Аларды фамилиядан бөлүп ташыганга болбойт. Мисалы үчүн Сапаров деп туруп, анын атын жана атасынын атын жаңы сапка жалгыз ташыбайбыз. Кыргыз тилинде айрым өздөштүрүлгөн сөздөрдө ажыратуу жана ичкертүү белгилери катышкан сөздөр бар. Мындай сөздөр кантип ташылат? Ичкертүү, ажыратуу белгилери өзүнөн мурунку үнсүз тыбыштан бөлүнүп ташылбайт. Мисалы, подъезд деген сөздү ала турган болсок, бул жердеги ажыратуу белгиси өзүнөн мурда келген үнсүз менен чогуу подъезд болуп ташылышы керек. Батальон. Бул сөздө батальон демек өзүнөн мурда келген л тамгасы менен бирге ташылат экен. Кыргыз тилинде катар келген эки үнсүз бири-биринен ажыратылып ташылат. Мисалы, канаттуу деген сөздү алсак, катар келген эки т тамгасы ташууда бирөө мурдагы сапка, экинчиси кийинки сапка ташылды. Демек, катар келген үнсүздөр бири-биринен ажыратылып ташылышы керек экен. Мен силерге сөздөрдү ташмалдоодогу эрежелерди түшүндүрүп бердим. Эми ушул эрежелерди колдонуп тапшырмаларды аткаралы. Силер менен аткара турчу биринчи тапшырмабыз. Мен силерге ката ташылган сөздөрдү берем. Силер болсо бул сөздөрдү мен айткан эрежелерге ылайыктап тууралап ташмалдашыңар керек. Экинчи тапшырма. Берилген макалдарды ташмалданышы боюнча муунга бөлүп жазгыла. Убактыбызда соңуна чыгып келе жатат, ошол себептен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн балдар силер ташмалдоо эрежелерин биле алдыңар. Ташмалдоо эрежелерине таянып сөздөрдү туура ташмалдап, ката ташмалданган сөздөрдү оңдой алдыңар. Ошондой эле туура жазууга көнүктүңөр. Эми балдар үйдөн 231 көнүгүүдөгү кара тамга менен басылган сөздөрдү ташмалдап келесиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.